Биз турган балыкчынын кире беришиндеги темир жол тилкесинде 1955 жылдан бери рейстер жаңыланган эмес, транспорттук коопсуздукту жакшыртуу үчүн Кыргыз темир жол ишканасы 20 чакырым рейстерди сатып алды. Учурда бул тилкеде 14 чакырым рейстерди алмаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Каямат Коркол балыкчы темир жол тилкесинде курулуш иштеринде 29 темир жолчу эмгектенүүдө. Алардын арасында Азамат Исманов да бар. Ал Кыргыз темир жолу ишканасында 21 жылдан бери эмгектенет. Жаңы рельстерди төшөө иштери бир жума мурун башталган. Учурда иш кызуу жүрүп жаткан учуру. Келес эртелен техника безопасности өтөбүз балдарга. Анан инструменттердин исправностун карайбыз. Анан берилген жумушка чыгабыз. Перегонго чыгабыз или станциядан. Берилген жумушту аткарабыз. Перешивка болобу, рельс, выправка өз заранее планировать кылып алабыз жумуштарды, андан кийин жасай беребиз. Бул тилке Борбор кала менен балыкчы шаарын байланыштыргандыктан Кыргызстандагы темир жолдордун артериясы болуп эсептелет. Рейстер акыркы жолу Совет доорунда жаңылангандыктан 17% жакыны эскилиги жеткен. 20 чакырым рейс Мерке Чалдабар, Карабалта, Беловодская, Каямат Кыркол балыкчы тилкелерине бөлүнгөн. Темир жол адиси Нурлан Бектемировдун айтымында курулуш иштери жүрбөгөн убакытта дагы жумушчулар күнүнө майда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп турушат. Оңдоп түзөө иштери күнүгө болуп турат. Күнүгө. Муну бир карап коюп эле чистап койгонго болбойт. Муна ар дайым шаблон салып, ар дайым ченеп, ошол чыккан жерлерин устранять этип турабыз күнүгө. Күнүгө жумуш болот анткени. Рейстерди жаңылоо өткөн жумада башталып, азыркы убакытка чейин 50 чакырым рейс төшөлүп бүттү. Курулуш иштери жүк ташуучу вагондордун жүрүшүнө тоскоолдук жаратпайт. Жумушчулар кыш мезгилинде дагы оңдоп түзөө иштерин үзгүлтүксүз жүргүзөт. Рейстерди алмаштыруу аягына чыкса, Кыргыз темир жолу ишканасы темир жол таштамаларын да алмаштырууну мерчемдөөдө. Буюрса ошо рельс алмаштыргандан кийин анан жаңы шпал салабыз. Ошо железобетонный шпал со скреплением фосла. Ошондой план бар да бизде салганга. Бул жумуш өтө оор жумуш. Сразу эме чогуу кылганга болбойт да. Биринчи рельс коюш керек, анан кийин только шпал алмаштырыш керек да. Өтө оор жумуш. Ушул жылдын аягына чейин Кыргыз темир жол ишканасы 50 даана жарты вагон сатып алса, калган 50 даанасы 2022 жылдын 1-кварталында келүүсү күтүлүүдө. Ал эми учурда Мерке Чалдабарда рельстерди алмаштыруу иштери аяктады. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.